Айзек Мухамбетов, буга чейин эгерде сиздер видеодон көргөн болсоңуздар же болбосо фотография бөлүмүнө өткөн болсоңуздар, ошол жерден көрсөңүздөр керек. Мен өзүм азыр 5 секунд. Өзүм журналист болуп иштейм. Клубдо 3 жылдан ашты. Андан тышкары документалдуу фотография менен дагы долбоорлорду, проекттерди жасап жүрөм. Сиздер менен биз бүгүн документалдуу фотография деген эмне же жалпы эле фотография деген эмне, ошол тууралуу бир аз токтолуп, бир 10-15 мүнөттөй сиздерге айтып берем. Андан кийин суроо жооп форматына өтүп, эгерде курстун алкагында сиздерде суроолор жаралган болсо, же болбосо түшүнбөй аткан нерселер болсо, же болбосо темада кандайдыр бир кемчиликтер болгон болсо, ошолорду комментарийлеп же болбосо суроо берсеңиздер, бирге баягы суроонун жообун чечип сиздерге көмөктөшкөнгө аракет кылабыз. Андан тышкары кандайдыр бир техникалык суроолор болсо, бул жерде менин кесиптешим Ырыс бар. Ал дагы сиздерге болушунча толук кандуу жооп бергенге аракет кылат. Бүгүн ошол документалдуу фотография деген, жалпы эле фотография деген эмне экенин баягы токтолобуз. Себеп дегенде буга чейин биз эмнелерди үйрөнгөнбүз. Телефонго кантип сүрөткө тартыш керек, план деген эмне, ракурс деген эмне, же болбосо чоңдук деген эмне, композициянын элементтерин ар бирин токтолуп баягы түшүндүрүп бергенбиз жогорку буга чейинки видеолордочу. Эгерде фотография бөлүмү биринчи турат эмес беле, эгер ошону өтүп аткан болсоңуздар, анын ар биринин иш жүзүндө баягы жеткиликтүү болуш үчүн ар бир тапшырмаларды жиберип атасыздар. Мисалы тапшырмаларды дагы ошо биз текшерип, жарактууларын жарактуу деп, же болбосо талапка төп келбегендерди кайра артка кайтарып, дагы бир жолу аракет кылыңыз деген сыяктуу кылып тапшырмаларды текшерип атабыз. Анан жалпы эле сүрөткө тартууга токтоло турган болсок, негизи бул жерде сүрөт, бул жерде токтолуп кеткендей, бул эң негизги сүрөткө тартууда бул практика. Эң эң эле маанилүү болгон нерсе бул практика. Биринчи кезекте ошол сиздер мисалы азыр курсту өтүп атасыздар. Өткөндөн кийин ар бир алган билимиңиздерди бышыкташ үчүн сөзсүз түрдө сүрөткө тарта бериш керек, тарта бериш керек. Анан эң негизгиси мындай өзгөчө болгон окуяларды же болбосо өзгөчө болгон көрүнүштөрдү кыракылык менен байкап, анан ошону колдоно билүү, ошол кыракылыкты. Ал эми үчүнчү орунда бул теория. Мисалы буга чейинки биз өтүп аткан теориялардын баардыгы билип алган жакшы. Мисалы кайсы бир композицияны бир сүрөт тарттыңыз, ал сүрөт сиздин көңүлүңүзгө жакты, же болбосо кандайдыр бир баягы өзгөчөлөнүп турат. Бирок ошол өзгөчөлөнүп турганын сиз теория жүзүндө билбесеңиз, ал сүрөттү чечмелей албайсыз да. Мисалы 3/1 куралы деген эмне, алтын кесилиш деген эмне, перспектива деген эмне, же болбосо терс ышык деген, сөлөкөт деген эмне, ушул сыяктуу нерселерди билбегенге байланыштуу баягы теориялык билимдин дагы болгону артыкчылыктуу аябай жакшы. Эми сүрөттүн өзүнө токтоло турган болсок, бул сүрөт биринчи кезекте материалды, баягы окуяны баяндап берет да. Мисалы кайсы бир окуя бир жерде болсо, ошол окуянын чын эле ошол жакта болгонун ачыктап көргөзүп берет. Мисалы бул жерде атайын бир иш чара болгон жайлоодо. Ошол жайлоодо болгон иш чаранын кайсы курактагы адамдар катышкан, же материал даярдап атабыз да. Ошол материал даярдап атканда кандай курактагы адамдар катышкан, эмне болуп катышкан, ошол сыяктуу баягы биз жөн эле ушундай иш чара болду деп айтып койгонго караганда, мисалы Байтик Баатырдын немеси, баягы Байтик Баатырга карата ушундай иш чара өттү дегендин ордуна, биз сүрөттөр менен жеткиликтүү кылып чагылдырып бере турган болсок, бул материалды дагы чын эле ошол жерде болгонун далилдейт дагы. Анан материалга жан берет. Мисалы бабалардан калган иш ал ургуш жана аңчы тайган аралашкан Салбурун өнөрү. Биз Салбурун өнөрүн жөн эле тизмектеп берип кое турган болсок, анда ал көрүүчүгө же болбосо ошол текстти окуп аткан адамдарга кызыксыз. Мисалы кайсы бир процессти же болбосо кайсы бир окуяны сүрөттөп жазып бергенге караганда, аны бир эле сүрөт менен көргөзүп койгон дагы баягы материалга жан берип, кызыгууну арттырат дагы. Ошол материалды дагы окугуң келет. Анан окуя болгон жерден, адамдардан жана ошол жердеги маанайдан кабар берет. Фотография менен фотонун айырмасы бул, мисалы биз буга чейин дагы айтылган жөнөкөй эле сүрөт бар. Мисалы селфи бар, же болбосо жөнөкөй эле күнүмдүк турмушта тарткан сүрөттөр бар, жөнөкөй эле сүрөт. Бирок ошол эле учурда фотография менен фотонун экөөнүн ортосунда айырма бар.
бул биринчиси окуяны таасирдүү баяндайт. Бул жерде сиздер Себастьян Сальгадонун сүрөтүн көрсөңүздөр болот. Бул дүйнөгө белгилүү сүрөтчүлөрдүн бири. Ошол жанагы Мексиканын бир жеринде баягы адамдар, бизде кумтор кени бар го, ошол сыяктуу мурда ген иштетип казылган жер бар экен да. Анан адамдар ошол ген азыр иштетилбей калган, бирок азыркы учурда бул буга чейинки болгон окуя, бирок ошол моментте ушундай кишилердин баардыгы барып ошол жерден кенедей бир уч алтын, бир уч эмес, бир кенедей алтын алыш үчүн ушундай шаттыларды коюп алып, бийиктиктен ылдыйды көздөй түшүп, ошол жерден баягы ылайлардын баарын топтоп алып, ушинтип түшүп чыгып неме кылып, баягы кара курсактын камын көрүп, айла жоктон ушундай кырдаалга туш болгон да адамдар. Анан ошол окуяны мисалы жөн эле сүрөт болсо, мисалы жөн эле мен өзүмдү сүрөткө тартып коюшум мүмкүн, же болбосо сыртта көрүнгөн кызыктуу көрүнгөн нерсени сүрөткө тартып коюшум мүмкүн. Ал эми фотографияда окуяны таасирдүү баяндайт. Мисалы могул жерде кишинин канчалык баягы футболкасы денесине чапташып, колунун канчалык күчтүүлүгүн, тарамыштарынын баягы бекемдигин, баягы кара жумушка бышканын да так даана көрсөк болот. Анан окшоштук жана айырмачылыктар же болбосо контрастты берет. Мисалы бул жерде карап көрө турган болсок, аялдын колунда баягы жемчуг менен, акактар менен кооздолгон билериги бар экенин көрүп атабыз, бирок ошол эле учурда сыртта баягы тамакка жетпеген, ачы калган адамдардын дагы бар экенин бир эле сүрөт менен жеткирип берип атабыз да. Мисалы сенде канчалык сен бардары жашаба, сенде канчалык мындай статус же болбосо бийлик, байлык болгону менен башка мындай көзүңдү ачып, башка адамдардын тамакка жетпей аткан же болбосо кандайдыр бир муктаждыгы жогору болгон кишилердин бар экенин унутпа деген сыяктуу, бул жерде окшоштук жана айырмачылыктар менен кайсы бир деңгээлде контраст берип маанини жаратат. Ошол эле маанини баягы бул жерде азыр дагы бир сүрөт бар болчу, маанини берет да. Ал эми кийинкиси болсо реалдуулукту башка өңүттөн көрсөтүү. Мисалы бул жердеги сүрөттө Вивиан Майер деген фотографтын сүрөтү. Вивиан Майер тууралуу сиздер өзүңүздөр дагы немеден карап изилдеп көрсөңүздөр болот. Эмне болгон сүрөтчү, аябай кызыктуу. Бул айым сүрөтчүнүн баягы баяны. Бул жерде жөнөкөй эле көлөкөлөр, бирок ошол эле учурда мындай карасаңыздар башкача бир өңүттөн көргөзүлгөн. Анан эмоция жаратуу. Эң негизги сүрөттүн, фотографиянын эң негизги мааниси же болбосо маңызы, максаты адамдын эмоциясын ойготуу. Башкача айтканда, бир сүрөттү көргөндө сиздин баягы жан дүйнөңүздө бир нерсени ойгото алса же болбосо кандайдыр бир ойлонууга түртсө, ошонун баардыгы бул ушул фотографиянын эң негизги артыкчылыгы же болбосо жөнөкөй эле фотодон айырмачылыгы болуп эсептелет. Бул дагы Себастьян Сальгадонун сүрөтү, Азиз аял деген сүрөт. Ушунун баардыгы эми күнүмдүк эле жашоодон алынган, күнүмдүк эле жашоону баягы биздин жашап аткан күн сайын балким көрүп аткан, балким биз көрбөшүбүз мүмкүн, башка бир жерлерде ушундай окуялар болушу мүмкүн, же болбосо буга чейин тарыхта болгон окуялар болушу мүмкүн. Ушунун баардыгы баягы окуянын кандай же болбосо кайсыл учурда болгонун даана көргөзөт да. Бул документалдуу фотография. Башкача айтканда, окуя кандай болсо, ошол окуянын болуп аткан нерсени жөн эле тартып койбой, фотография менен жөн эле тартып койбой, ошону кайсы бир моментти кармап, мисалы могу аялдын колун ушинтип оозуна алып, алсыз немесин чагылдырыш үчүн, ушул моментти, ушул эмоцияны бериш үчүн ушул моментти күтүп, анан баягы немени басканда, фотоаппаратты басып, анан ушул бир историянын, бир тарыхтын, бир өзгөчө бир эмоциянын бир учкунун кармаган десек болот. Документалдуу фотографияда деле ошондой. Мисалы сиз көрүп жүргөн бир окуяны сүрөткө тартканы барсаңыз, же болбосо кайсы бир көйгөйдү чагылдыргыңыз келсе, кайсы бир адамдын окуясын айтып бергиңиз келсе, балким ийгиликтүү кишинин же болбосо кандайдыр бир көйгөйү бар адамдын окуяларын чагылдыргыңыз келсе, ошонун өмүр баянын же болбосо күнүмдүк басып өткөн, жашап аткан нерселердин баардыгын сүрөткө чагылдырып тартып берүү, бул ушул документалдуу фотография болуп эсептелет. Яны эми сүрөткө тартуунун бир этапка бөлүп алсак болот. Мисалы биз бир окуяга бардык, ошол жерди сүрөткө тартууда атайын этапка бөлүп алсак болот. Бул окуяны, сценаны баалоо, экинчиси белгилүү бир нерсеге фокус алуу, фокус алгандан кийин бир белгилүү бир каарман бар дейли, мисалы
бул жерде могул карман. Ушул карманды биз негизги карман дедик дагы окуяны бааладык, кандай болуп атат азыр, аялдын эмоциясы кандай же болбосо кандай кыймылдарды кылат. Окуяны баалагандан кийин фокусту ошол аялга коебуз дагы. Ал эми бул жерде кадрды түзгөндө мисалы көрөбүз кандай кылып бир моменттерди күтүп турушубуз керек да. Балким баягы адамдын эмоциясы же болбосо кыймыл аракети баардыгына мындай төп келген учур болот. Ошол учурда анан биз сүрөткө тартып ошол баягы болуп аткан окуянын бир бөлүгүн кадрда кармап калабыз. Бул сүрөткө тартуунун бир этабы. Бул болсо фокус коюуну болсо буга чейинки видеолордо деле түшүндүрүп бергенбиз. Кантип фокус койсо болот, фокус деген эмне, булга аябай деле кенен токтолуунун кереги жок. Анан сүрөткө тартаарда болушунча жогорку сапатта тартыш керек. Биз азыр ошо мобилографияны өтүп аткан үчүн ошол эле андроидде болобу же айфондо болобу телефондун камеранын же болбосо телефондун настройкасына кирип болушунча баягы сапаттын эң жогорку деңгээлге коюшубуз керек. Анан сөзсүз түрдө сүрөткө тартаарда камеранын линзасын дайыма сүртүп турушубуз керек. Себеби канчалык булганса, ошончолук биздин сүрөт начар чыгат. Анан экспокоррекцияны колдонуу сүрөткө тартаарда телефонду калчылдатпоо. Бул баягы немени кандай десем, атайын эмелер бар да, мисалы жанагы горизонтту түздөп туруучу ошондой нерселерди же болбосо сетканы, ушул сыяктуу нерселердин баардыгын сөзсүз түрдө колдонушубуз керек. Анан немени сүрөткө тартаарда сөзсүз түрдө калчылатпай болушунча түз кармап тартканга аракет кылышыбыз керек. Эң негизги сүрөттүн немеси бул бирден бир маанилүү нерсеси бул жарык. Качан бизде жарык болсо, ошондо гана биз сүрөттү толук кандуу жакшы тарта алабыз. Бул боюнча эч кандай суроо жок, э? Азыр бизде дагы Ооба, канча суроо киши жок, бар экен? түшүнүктүү эле болду баардыгы. Азыр кандайдыр бир суроолор болсо берсеңиздер, балким ошол мисалы биз буга чейинки өткөн курста өткөн суроолор болот, курска байланыштуу, сиздерге түшүнүксүз болгон. Бакыт мырза, сизде суроолор барбы? Суроо жок, баары эле түшүнүктүү. Сиз өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз да, курсту кантип билип калдыңыз? Азыр кайсыл стадияга жеттиңиз курстун? Мен сиз курсту ошол TikTok аркылуу билип анан Мгм. эмени приложениени көрсөтүм, окутул деген. М. Азыр ошол меники СММ бүттү, акыркысы калды окшойт монтаждоо. Сиз бакыт жанагы баардык немени ошол немени бүттүңүз, э? СММ боюнча курсту бүттүңүз, э? СММ бүттү, анан ошо монтаждоо калды, бирок андан келе элек да тапшырма. Азырынча ошо монтажды бир аз күтүп турабыз. Анан сиз менен ушул жанагы монтаждын баягы видеолору даяр болгонго чейин, сизге тапшырмалар келгенге чейин өзүнчө бир сиз менен иштешип турсакпы дедик эле да. Азыр буга чейин ошо общий СММди бүткөн болсоңуз, сизде мүмкүнчүлүк бар да, мисалы неме кылыпчы, аймак ошол именно Кочкор районуна же болбосо балким нарында деле кандайдыр бир иш чаралар болсо, же болбосо историялар болсо, же сиз өзүңүз жазгыңыз келген темалар болсо, бизге сунуштасаңыз, ошол менен биздин курстун эң негизги талабы бар да, качан сиз ошо 5 видео материал чыгарсаңыз, биздин видеого жооптуу кишилер бар, редакторлорчу, ошолор менен иштешесиз. Бирок ага чейин ошо жана текст жазуу жөндөмүн арттырып же болбосо мобилография боюнча кыска кыска видеолорду жасап, ошого көнүп анан бара бара курс бүткөндөн кийин 5 видео материал чыгарсаңыз, сизге сертификат берилет дагы. Андан кийин биздин баягы клубдун аймактык кабарчысы катары ошо Кочкордо туруп иштесеңиз болот. Мисалы азыр бизде фрилансерлер бар да. Фрилансерлер башка жумушта иштешет, өзүнүн кошумча жумуштары бар. Бирок ошол эле учурда бизге материалдарды жазышат. Анан ошол жазган материалына жараша биз ошо өзүнүн баалоо системасы бар. Аны кийинчерээк балким айтып беришибиз мүмкүн. Ошол баалоо системага жараша неме ушул сыйак алып иштешет. Эгерде сизде ошондой мүмкүнчүлүк болсо,
неме кылсак болот, сиз менен ошентип баягы тыгыз иштешип, кандайдыр бир сунуштар болсо же болбосо жазайын деген темалар болсо азыр эле караштырып баштай берейин, себеби сиз монтажды күтүп жөн эле отуруп кала бербей, андан көрөчү буга чейинки өткөн нерселердин баардыгын кайталап, андан тышкары биздики могу майдын биринен баштап же болбосо кийин алтысынан баштап биз дагы бир онлайн ушундай курс өткөн болчубуз да. Мындай видео Мгм. формат, жалаң тартылган эле видео эмес, онлайн кылып ушул сыяктуу жолугушуу менен онлайн өткөргөнбүз. Анан ошол жакта студенттер бар, примерно 5-6 студент бар. Анан сизди ошолорго кошуп текст жазып башында, кийин эгерде сизде темалар болсо, темаларды сунуштап, ошол Кочкордогу мисалы, билбейм, белгилүү бир сизге кызыктуу болгон каармандар тууралуу болсо ошолорду таап, же болбосо кандайдыр бир көйгөйлөр болсо ошол жакты караштырып көрүп, биздин редакторлор менен же болбосо видео редакторлор менен чогуу иштешип, анан 5 видео материал жасасаңыз аябай сонун болмок. Аны уже азыртадан эле баштай бериңиз. Мен даярмын, ооба. Даярдыр элесиз, э? Мгм. Ошо М, тапшырма берсеңер кандай тематикада жазыш керек, же мгм. э, өзүм тандап тартамбы, мисалы үчүн видеолор, же иш чаралардыбы, же бир Биздики таланттуу мисалы өнөрдү күнүмдүк жагы. мындай ар кандай балким иш чаралар болсо деле, аябай маанилүү иш чаралар болсо барып тартып келебиз. Аябай өтө маанилүү иш чаралар болсочу, андай Мгм. бийлик немелер, аткаминерлер мындай жолугуш өткөрдү, тигиндей жолугуш өткөрдү деген сыяктууларды биз көп тартпайбыз деле да. Андан көрөчү Ооба. уникалдуу контент деп, мисалы ошол аймактагы бир көйгөйлөр болсо, же болбосо өзгөчө адамдар болсо, адамдардын башкача бир историялары болсо, окуялары болсо, ошолорду чагылдырып бергенге видео форматындачы аракет кылабыз. Мисалы ошол эле ишкер Мгм. айымдар бар жергиликтүү аймактарда. Ошол ишкер айымдар Биз балким башкаларды дагы иш менен камсыз кылышы мүмкүн. Ушул сыяктуу бир историялар болсо аябай сонун болмок, видео материалдар ооба, даярдап. ооба, мындайдан айтсак болот, туура. Мисалы үчүн аким эл менен жолугушту же келипти десең кызыкса эле да ал темачы эч кимди эле укпайт М, да. Туура м, айтасың. Бизде андай адамдар бар, ооба. Жакшы мындай таланттуу, өзгөчө бир иш кылган адамдар бар, ооба, эл жеринде көп эле. Ооба, мен Ошолорду даярмын астынан тизмектеп кое кызматташканга. берсеңиз, Иә. примерно темаларды тизмектеп кое берсеңиз, анан сиздин немеде Telegram группада барсыз да, ошол менен эле сизди берки группага кошобуз. Анан сабакка байланыштуу суроолор барбы? Мобилография боюнча, сүрөт боюнча, видео боюнча? Баары эле түшүнүктүү, жакшы түшүнүктүү кылып эле сабактарды жиберип атасыңар. Мгм. Баары эле жакшы түшүнүктүү. Азырынча суроом деле жок. М. Ошондо болсо биз ошо бүтүрө берет окшойбуз. Немени жарым саат болду да. Анан ошол жалпы эле неменин, биздин онлайн, айта кетели, онлайн мобилография боюнча курстун өзгөчөлүгү ушунда: сиздер, ар бир катышуучу жеке баягы курсту бүткөндөн кийин 5 видео материал жасап, андан кийин ошо биз менен иштешүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар да. Курстун эң негизги баягы максаты ар бир кишини ошол видео, биздин мобилография боюнча курска катышкан ар бир кишини баягы алган билимине таянып белгилүү бир контентти, 5 видео материал контент даярдоого баягы толук билим ошого билим берип, анан алардын ошол контентин чыгаруу. Бул ошо биздин мобилография боюнча курстун эң негизги максаты. Буга чейин ошо башка адамдарга дагы кызык болсо, жанагы курстун баяндамасында бул маалыматтардын баардыгы бар болчу да. Ушул 5 видео материал жазуу эң негизги баягы курстун эмеси. Эгерде эч кандай суроолор жок болсо, анда бүгүнкү чогулушту бүтүрө берели. Сиз менен дагы өзүнчө дагы сүйлөшөбүз. Мгм. Ырыс, Макул. башка комментарий же суроолор же немелер жок беле? Жок, менде комментарийлерим жок. Бакытбек эже, сизге чоң рахмат биздин келип тренингибизге катышып кеткениңиз үчүн. Мгм. Сизди Рахмат, артыда ийгилик дагы силерге. күтөбүз. Рахмат. Мгм. Макул.